Азыркы тапта Ысык көлдө 817 мамлекеттик жана 336 муниципалдык кызматкер эмгектенет. Облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өз салымын кошкон бир катар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер сыйланды. Кыргыз Республикасынын президентинен Ысык көл облусундагы кармоктуу өкүлчүлүгүнүн имаратында уюштурулган иш-чарада төш белги, ардак грамота жана алкыш баракчалары бул жылдын мыкты делген ээлерин тапты. Түп районунун Каркыра айыл аймагынын жайыт адиси Баян Алиевдин көп жылдык эмгеги бааланып, ал Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгисин тагынгандардын катарын толуктады. Сыйлык ээси буга чейин бир катар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды аркалаган. Мамлекеттик кызматкердин эмгеги элге чын дили, ак ниети менен кызмат өтөгөндө гана бааланарын айтат аймактык адис. Биз мамлекетибизди өнүктүрүүгө аз да болсо салымыбызды кошуп турсак, мамлекетибиз өнүгөт. Келечекте балдарыбызга да ошол артыбыздан из калтырышыбыз керек го деп ойлойм. Бүгүнкү ушу муниципалдык күнү менен Кыргызстаныбыздагы бүткүл кесиптештеримди майрам менен куттуктайм. Мындан ары дагы эмгектене беришсин, мамлекетибизди алдыга жылдыра беришсин, өнүгө берелик. Ал эми мамлекеттик кызматкер болгонуна 12 жыл болгон Гүлмира Сулайманова бүгүнкү иш-чарада күтүлбөгөн жерден сыйлыктын ээси болуптур. Анын айтымында жооптуу жана түйшүктүү кызматтын сапаты жогору болгондо гана аймактарды өнүктүрүүгө жана адамдардын турмушун жакшыртууга багытталган бир катар долбоорлорду жүзүгө ашырууга болот. Эл менен иштеген негизи эле өтө эле оор болот да. Кээ бир күнү кубанасың, кээ бир күнү ызаланасың, ошондой күндөр көп болот. Анан астыга максат коюп эле кете бересиң, элдин жашоо турмушу оңолсун, тынч болсун. Биз көбүнчө балдар менен иштегендиктен көбүнчө эле ошо балдарды эле ойлой бересиң да. Садыр Жапаров мамлекет башчылык кызматка киришкенде эле кадр саясатына олуттуу маани берди. Өлкө башчы алгачкы жарлыктарынын биринде дал ушул мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө кол койгон. Жарлыктын алкагында өлкө боюнча атайын түзүлгөн комиссия тарабынан жергиликтүү мамлекеттик администрация башчылары аттестациядан өткөрүлгөн. Мындан сырткары коррупциялык тобокелдерди жоюу жана бейтараптыкты камсыз кылуу максатында кадрларды ротациялоо иштери дагы жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандын ар бир жаранына мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер болууга жол ачылып, учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматы аймактык кадрлар резервине талапкерлерди тандоодон өткөрүп келүүдө. Бүгүнкү күндө республика боюнча 22 миңге жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер эмгектенип келишет. Азыркы күндө ошо мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тандап алуу 3 этаптан өткөрүлүп, анан кызматка алынат. Бул биринчи этап бул документ тапшыруу, экинчи этабы тестирлөөдөн өтүү. Тестирлөөдөн ийгиликтүү өткөн талапкерлер анан кийинки аңгемелешүү этабына кирип, ошонун жыйынтыгы менен ар бир мамлекеттик жана муниципалдык органдын ички резерви түзүлөт. Анан ошол ички резервден ошо кызматка дайындоо жүрөт да. Бул биздин эми бул дагы болсо бул күчтүү, мыкты кадрларды тандап алып, аларга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Өтүп кеткен жылы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун жана сапатын арттыруу үчүн алардын айлык акылары да көтөрүлгөн. Айлыкты жогорулатуу менен кызматкерлерди материалдык жактан кызыктыруу жана шарттарды түзөө, ошондой эле жогорку квалификациялык кадрларды тартуу максаты орун алууда. Мындай кадам эң болуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардагы коррупциялык тобокелдерди дагы азайтат. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Ысык көл жаңылыктары, Кара Кол шаары.